Оңгу жол бул элдин маданиятынын, турмушунун жана тарыхынын маанилүү бөлүгү. Ал көбүнчө элдин материалдык жана руханий маданиятынын өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түзгөн тармактардын бири. Оңгу бул тамыр, түп, негиз деген маанини билдирсе, ал эми жол, багыт деген түшүнүк. Ошондуктан оңгу жол бул ата бабаларыбыздан калган жол, салт, дүйнө тааным жана жашоо философиясынын түпкү маңызы. Ар бир кол өнөрчү өз эмгегинде ата бабаларыбыздан калган ыкмаларды сактап, келечек муунга өзгөртпөстөн калтырууну көздөйт. Мен да ушул жасаган ар бир эмгегимди оңгу жолго кошкон үлүшүм, салымым деп билем. Кол өнөрчүлүк бул биздин элдин байыркыдан келе жаткан маданий мурасы. Ар бир үй бүлөдө өзүнө таандык өнөр, устачылык же кол эмгеги мурас катары өтүп келет. Бул панолорду тигиш үчүн бизге таза нукура, ар кандай түстөгү кийиздер жана таза жүндөн ийрилген жиптер керектелинде. Бул панолордо биз кыргыз элинин ар кандай темадагы сүрөттөрүн чалдырганга аракет кылдык. Мисалы, бул панодо кыргыз элинин көчмөн калк болгондугун чагылдырып, кыргыз көчүн элесин бердик. Ал эми бул панодо кызгалдактуу талаанын ар кандай түстөгү гүлдөрүн бергенге аракет кылдык. Панолорду кадимки эле жашап жаткан үйдүн ичинде, боз үйдүн ичинде, конок тоскон жайларда колдонсок болот. Ошондой эле белекке берсек да таза, нукура, көзгө жагымдуу болуп, адамга жагымдуу маанай тартуулап, көңүлүн көтөрүп турат. Чоң атам жыгач уста болуп, жыгачтан арабаларды жасаган. Ал эми тай атам ээр чаап, камчы өргөн. Тайынем таар согуп, алар өзүнүн өнөрлөрүн менин ата энеме мурас кылып калтырышты. Атам жыгач уста, энем кийиз басып, элечек, боз үй тигип бизге үйрөтүп келе жатат. Алардын эмгеги менен биздин маданият жана улуттук салт сакталууда. Мен да келечекте алардын өнөрүн кийинки муунга мурас катары калтырып, улантууну каалайм. Кол өнөрчүлүк бул элдин байлыгы жана мурасы. Бул логотипте мен өзүм Ош элесинен болгондугума байланыштуу Ош деген белгини көрсөк болот. Ошондой эле тазалыктын, арулуктун белгиси ак куунун дагы образын көрсө болот. Ошондой эле менин атым Ширин болгондугуна байланыштуу Шыр деген тамганы көрсө болот. Кол өнөрчүлүк бул жөн гана буюм жасоо эмес. Улуттук өзүн өзү таануу, элдин тарыхы, дүйнө таанымы жана эстетикалык түшүнүгүнүн көргөзмөсү. Кол өнөрчүлүктү сактап, мурас калтыруу бул ата бабалардын аманатын урматтоо, маданиятыбызды жоготпой, аны дүйнөгө таанытуу дегенди билдирет. Ар бир кыргыз жараны улуттук баалуулуктарды сактап, өнөрдү үйрөнүүгө жана аны кийинки муундарга өткөрүүгө салым кошушса, элдин руханий байлыгы түбөлүккө жашай бермекчи.